Ассаламу алейкум, урматтуу окурмандар. Азирети Фатима энебиздин өмүр баянынын акыркы бөлүмү. Сүйүктүү атаң силердикинде эле. Балдарыңар Хасан менен Хусейин уктап жатышкан. Хасандын сүт деген үнүн уктуң, турдуң. Бирок сүйүктүү атаң сенден мурда турган. Үйүңөрдөгү жалгыз коюңарды саады. Аябай аз сүт берген койдон ошончо сүт чоргодон аккандай акты. Сүйүүсүнө, мээримине жана куттуу колунун берекесине дагы бир жолу күбө болдуң. Колунда сүт ийдиш. Ойгонгон сүйүктүү уулуң Хусейин ийдиштеги сүткө умтулду. Берген жок, Хасанга сунду. Ала кой, иче кой уулум деди. Таң калып кызга сурадың. Хасанды Хусейинден көбүрөөк сүйгөндөйсүң? Жок, экөөнү бирдей сүйөм. Болгону Хасан биринчи сурады деди. Бул жолу эң кичине нерседен болсо да адилеттүү мамиле кылганына айран таң калдың. Андан соң сага дагы бир сүйүнчү айтты. Эй Фатима, кыямат күнү мен, сен, могул эки бала жана Али баарыбыз бир болобуз деди. Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сени, балдарыңды, неберелериң гана сүйгөн эмес, үммөтүн да катуу сүйчү. Аларды мээриминин канатына алган, күнү түнү үммөтүм деп улуу Аллахка жалбарчу. Чындыгында неберелери Хасанды, Хусейинди сүйүп өөп жатканда, ислам табиятында төрөлгөн жана кыяматка чейин төрөлө турган бүткүл балдарды өөп атчу. Анткени бардык ишенгендердин руханий атасы болчу. Дүйнөдөгү тынчтыгыбыз сыяктуу эле түбөлүктүү жашоодогу бактыбызды да ойлогон жана ал үчүн кээде таң аткыча жатпастан көз жаш ичинде «О Раб, үммөтүмдү кечир» деп дуа кылчу. Жума күндөрдүн бири эле ибадатка батып намаз окуп жаттың. Таң аткыча намазыңды уланттың. Түнү бою момундарга, үммөткө дуа кылдың. Уулуң Азирети Хасан жүрөгүнөн чыккан жалбарууңду уккан. Өзүңө эч нерсе сураган жоксуң, кызыгып сурады. Энеке, эмне үчүн жалаң гана башкаларга дуа кылып, өзүңө бир нерсе сурабайсың? Уулум, биринчи кошуна, анан кийин гана инсандын өзү. Сабагыңды бекем алгансың, ал сабак менен жашооңо багыт бергенсиң жана албетте татыган сүйүнчүңдү алгансың. Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү фазилеттерин санагандан кийин улуу Аллах периштелерге буйрат. Эй периштелер, карагыла, кулум Фатима алдымда туруп коркконунан титиреп жатат. Чын ыкластан, чын жүрөктөн мага ибадат кылып жатат. Силер да күбө болгула. Мен анын жолун ээрчигендерди оттон сактайм деген. Сүйүктүү энең эркек балага зар болгон боюнча түбөлүктүү ааламга кетти. Сен болсо жигит курманчыл эркек балдарды төрөдүң. Сүйүктүү, урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алар тууралуу: Аллахым, мен буларды сүйөм, сен да буларды сүй деген. Хасан менен Хусейин менин дүйнөдө жыттанган эки райханым деген. Хасан менен Хусейинди сүйгөн, мени да сүйгөн. Аларды кек сактаган мага да сактаган болот деп буйруган. Буларды уккансың. Сүйүктүү жолдошуң Азирети Алиге анын жана балдарынын башына келе тургандарды бир-бирден кабар берген. Сага да эмнелерди айтып бергендерин билбейбиз. Балким назик жүрөгүң оорубасын деп боло турган нерселерди сага кабар берген эмес. Эрте кеттиң. Алар кабылган зомбулукту көргөн жоксуң. Эгер жашаганыңда жүрөгүңдөгү оор азабың энеңдин оору азабынан да терең чоң болмок. Сүйүктүү Хусейиндин кылыч соккуларынан тууралганына ошол назик жүрөгүң кантип чыдамак? Урматтуу пайгамбарыбыз бат-баттан кызын зыярат кылып, ал акыбалын сурап, неберелерин бооруна кызып өөп жыттап жакшы көрчү. Зыяратына барган күндөрдүн биринде сүйүктүү күйөө баласын үйүндө көрө алган жок. Абамдын уулу каякта деп сурады. Кичине уруша кеттик, чыгып кетти деди. Акыры алар да инсан болчу. Ортосунда майда барат таарыныштардын болуусу табигый көрүнүш эле. Бирок алар мындай таарыныштарды чоңойтуп көйгөйгө айландырышчу эмес. Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай учурларда дароо ортого түшүп элдештирип койчу. Сүйүктүү кызына бир сөз айтпастан мечитке барды. Капалуу болчу.
Көргөндөр анысын байкап калышты. Азирети Алини ал жерде көйнөгү чечилген жана арты топурак болуп уктап жатканын көрдү. Куттуу колу менен артын топурактан тазалай баштады. Тур, Абу Тураб, тур, Абу Тураб деп үн салды. Абу Тураб топурактын атасы дегенди билдирет. Ал турду. Урматтуу пайгамбарыбыз колунан кармап үйгө ээрчитип келди. Экөөнө тең үгүт насаатын айтты. Таарыныштары тарады. Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйүнгөн боюнча үйүнө жөнөдү. Эми жүзүндө жылмаюу турду. Аз мурун эле ойго түшкөн абалын көргөндөр сүйүнгөнүнүн себебин сурашты. Кантип сүйүнбөйүн, эң көп жакшы көргөн эки инсанды элдештирдим деди. Экөө тең анын бийик тарбиясында чоңоюшкан. Сүйүктүү кызын Азирети Алиге никелеп жатканда үй бүлөдө тынчтык менен бакытты камсыздай турган формуланы берген. Фатима кызым, сен Алиге күң бол, ал болсо сага кул болсун. Укмуштуу окшотуу, улуу насаат эле бул. Күң менен кул бир маанини билдирген эки сөз, кожоюнуна шартсыз байланган. Анын буйругу менен каалоолорун кемшилдиксиз орундатканга берилген ат. Андыктан катуу байлануу менен жана шариятка тескери келбеген арзууларын орундатуу менен, башкача айтканда, анын күңү сыяктуу кыймыл-аракет, мамиле кылуу менен чындыгында эркегин кожоюндай макамга чыгарган болот. Жубайынын мындай мамилесин көргөн эркек ага катуу байланат жана шариятка тескери келбеген каалоолорун аткарууда кулдай иш аткарат, мамиле кылат. Бул тең салмактын түзүлүүсү жана сакталуусунун камсыздай турган негизги түшүнүк. Жубайлардын бири-бирин бир гана дүйнө жашоосу менен чектелген турмуштук жолдош катары көрбөөлөрү эсептелет. Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашоо таризы катары жакырлыкты тандаган. Колуна тийген олжонун эсеби жок эле. Кааласа өзү да ырахаттуу жашоо кечирмек, балдарын да ошентип жашатмак, бирок анткен жок. Жакыр мусулмандай жашоосун сүрдү. Кээде далай күнгө чейин ысык тамак жеген эмес, сабыр, шүгүр кылчу. Аны менен кошо зарчылыкта жашаган сүйүктүү кызын ойлочу. Бир күнү ысыкта Азирети Абу Бакыр менен Азирети Умар мечитке келишкен. Келген себептери ачкалык эле. Кадырлары өткөн бирөө жарымга жолугуп калышса, бир сындырым нан же бир кашык тамак берип калышабы деп ойлошкон. Бир аздан соң урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүнөн мечитке өтүп келди. Намаздын убактысы эмес эле. Эки өзгөчө сахабасын маалы келелекте мечиттен көрүп кыжаалат болуп себебин сурады. Ачкачылыктан эй Аллахтын расулу дешти. Менин абалым да ушул деди. Жүргүлө мени менен деп, аларды Азирети Абу Айып үйүнө ээрчитип барды. Азирети Айып курма бакчасында болчу. Келгендерин көрүп дароо келди. Унчукпагандарынан, кумсарган жүздөрүнүн дарттарын түшүндү. Ачкалык оор сыноо. Аллахым, ачкачылыктан сага корголойм. Бирөөсү Аллахтын акыркы пайгамбары, калгандары болсо бир мезгилдердин эң бай эки соодагери, келечектеги халифалар. Алар байлыктарын Аллахтын ыраазычылыгында сарпташкан. Ошол себептен көп учурларда үйлөрүндө жей турган нерсе калбай калчу. Ошол күндөрдүн бири ушул күн эле. Алардын келиши Азирети Айып үчүн табылгыс бакыт эле. Улак союп бышырды, тамактана башташты. Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйгөн кызын эстеди. Бир сындырым нан, ичине эт салып, Азирети Абу Айыпка муну Фатимага алып бар. Нечен күндөн бери мындайды тат элек деди. Буйрук аткарылды. Тамактанып, тоюп, жыргап калышкан. Бирок урматтуу пайгамбарыбыздын ичи тынч эмес эле. Көздөрүнөн жаш куюлду. Нан, эт, кургатылган, чийки жана бышкан курма деди да ойго чөктү. Анан Аллахка касам ичем. Кыямат күнү ушул неаматтардан суракка тартыларыңардан күмөнүм жок деди.
Дасторкондо отургандардын жүздөрүндө таң калуу жана суроо турду. Муну байкаган урматтуу пайгамбарыбыз сөзүн ушул маанилүү сабак менен бүтүрдү. Мындай неематтарга жетип, колуңарга алганыңарда бисмиллах дегиле. Тойгонуңарда бизге неемат берип тойгузган жана дагы ашыгы менен ыроологон Аллахка мактоолор болсун дегиле. Муна ушинтип ага мактоо айтууңар жетиштүү болот деди. Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызын канчалык жакшы көрөрүн досторунун билгенчелик душмандары да билчү. Ал да атасын абдан сыйлачу, эмне болсо да ишине кийлигишчү эмес, алган чечимине толук баш ийчү. Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүнө келген сайын ага сөзсүз түрдө түбөлүктүү ааламга караштуу кеңештерин айтчу. Дээрлик күндө багымдат намазына баратып уктап калышпасын деп кабатырланып, намазга тургула, намаздын убагы кирди деп үн салчу. Бир жолу уулу Хусейн суркоолоп калганына байланыштуу түндү уйку жок өткөргөн. Багымдат намазы окулгандан кийин гана уктаган. Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам багымдат намазынан кайтып келатып үйүнө тийди. Уктап жатканын көрүп, намаз окуй элек деп ойлоп, Фатима кызым, Мухаммадтын кызымын деп намазыңа кош көңүл боло көрбө деп эскертти. Пайгамбарлык тарбия менен чоңоюп жетилди. Ибадатына болуп көрбөгөндөй көңүл бурчу. Бир жолу болсо дагы намазын каза кылган эмес. Дүйнөгө болгон көңүл токтуулугу болсо, анын өзүнчө бир өзгөчөлүгү эле. Таңкы сааттар эле кара кылдан токулган чапан кийип турган, кезеги менен алдына Азирети Хасан, Азирети Хусейн, Азирети Фатима жана Азирети Али келишти. Төртөөнү тең чапанын ичине алып, артынан Аллахым, булар менин ахли байтым, булардын күнөө кирин кетирип таптаза кыл деп дуа кылды. Бул окуя менен урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөсүндө ошол төртөөнүн өзгөчө оорду болгонун көрсөттү. Бул окуя менен урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Али, Азирети Фатима жана эки небересине өзгөчө маани бергенин жана аларды ахли байттын борборуна отургузганын дагы бир жолу көрсөткөн болду. Пайгамбарлыгынын өкүмү, нуру, руханий бейнеси жана акыйкатты кыяматка чейин улантмак. Аллахтын уруксааты менен куттуу урпагынын ушул үй бүлөдөн уланарын, алардын кыяматка чейин пайгамбарлыктын максаты болгон милдетти жүргүзө турган нурдуу чынжырдын башы болорун жана руханий бейнеси менен акыйкатынын өкүлдөрү болорун көргөн. Аларга болгон укмуштай көңүл буруусу, сүйүүсү жана мээрими ушундан улам эле. Муну ачык эле айтып турчу. Абасы Азирети Аббас жана уулу Абдуллах менен бир күнү отурушканда Азирети Али чыга келди. Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бутка туруп аны кучактап чекесинен өптү да оң жагына отургузду. Муну ал жерде тургандар суктана карап турушту. Азирети Аббас кызыга сурады. Эй Аллахтын расулу, Алини аябай жакшы көргөндөйсүң деди. Эй аба, Аллах ар бир пайгамбарынын урпагын өзүнүн урпагынан уланткан. Менин урпагымды да мунун урпагынан улантат. Аны аябай жакшы көргөнүмдүн себеби ушул. Ушундан улам Аллахтын буйругу менен бизден аларга сый-урмат көрсөтүп сүйүүбүздү сурады. Урматтуу пайгамбарыбызды сүйүү болсо Аллахты сүйүү, Аллах тарабынан сүйүлүү дегендик болот. Аллахты сүйүү урматтуу пайгамбарыбыздын сүннөтүнө баш ийүүнү талап кылат. Ансыз Аллахты сүйүү мүмкүн эмес. Урматтуу пайгамбарыбыздын кызына Фатима деп ат койгонунун жана аны сүйгөндөрдү Аллах тозоктон алыскармайт деп айтканын акылмандыгы мына ушул сырдан келет. Эй Расулум, сенин эркек балдарың чоңоё электе каза болушат. Урпагың акылмандыктан улам алардан эмес, кыз тарабынан уланат дегенди билдирет. Азирети Фатиманын эжелери Азирети Зейнеп менен Азирети Рукиянын эркек балдары кенедей кезинде эле каза болду. Азирети Үмү Гүлсүм болсо такыр балалуу болгон жок. Урматтуу пайгамбарыбызга эркек неберелерди берген жалгыз кызы Азирети Фатима болду. Куттуу урпагы анын балдарынан гана уланды.
Эгер ааламдан Мухаммаддын пайгамбарлыгынын нуру чыгып кетсе, аалам өлөт. Эгер Куран чыгып кетсе, аалам жинди болуп, жер шары башын, акылын жоготуп коет. Акыл эсин жоготкон башы бир планетага урулуп кыяматты кылдырат деген аныктоо ушул акыйкаттын туйунтмасы. Ошол куттуу эр жүрөк жана курманчыл урпактын данеги болсо Азирети Фатима болчу. Фатиманы сүйгөндөрдү Аллах тозоктон алыс кармайт деген куттуу сөзү ушул эле учурда биз үчүн тилек жана сунуш болчу. Фатиманы сүйгүлө жана ага окшоп жашаганга аракет кылгыла. Ошондо улуу Аллах силерди тозоктон алыс кармайт жана бейиши менен сыйлайт. Фатима бейиштик аялдардын төрөсү деп айтканынын киши сүйгөн менен бирге болот деген хадис менен бирге ойлонгонубузда Фатиманын сүйгөндөрдү жанабы рак тозоктон алыстатат деген сөздөрдүн мааниси менен акылмандыгы ого бетер жакшы түшүнгөн болобуз деп ойлойм. Эркек бир туугандарың каза болушкан, сен төрөлдүң, улуу Аллахтын үй бүлөгө эң акыркы белеги болдуң. Сен дүйнөгө келгенден кийин душмандары сүйүктүү атаңа урпагы токтоду дей башташты. Сага Кавсарды бердик деген аят мына ошондо түштү. Эркек балдарыңды алдык, бирок сага Кавсарды бердик деди улуу Аллах. Чынында улуу Аллахтын пайгамбарлыгына берген жакшылыктар дейт. Азирети Ибн Аббас ал жакшылыктардын башында пайгамбарлык, шапаат, макам жана Куран бар. Кавсар көптөгөн дарыялардын булагы дейт урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Сен ыйык дарыялардын булагы болдуң. Хасан менен Хусейн сенден аккан нурдуу дарыя болчу. Ал дарыялар көөдөндөргө сүттөн ак, балдан таттуу ыйык акыйкаттарды сунду. Бардык нерсенин акысын берген Аллах түгөнгүс мээрим, береке жана неемат казыналарынын ээси. Ал казыналардын эшиктери ар дайым сүйүктүү атаңа ачык эле. Каалаганында өзү да рахаттуу өмүр сүрүп, силерди да молчулукта жашатмак. Анын издегени түбөлүктүү жакшылыктар жана неематтар эле. Силердин да дүйнө неематтарына карата ток бейил болууңарды каалачу. Дүйнө жана анын ичиндегилер жүрөктүн арзу муктаждыктарын камсыздай алмак эмес. Көңүлдү тойгузган жер түбөлүктүү өлкөсү. Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыйынчылык кайгы ичинде, бирок береке менен өткөн куттуу өмүрүнүн 63 жылы жашап жаткан. Исламды Абаристандын географиясына башкаруучу кылган, мусулмандардын биримдигине камсыздаган. Арафаттагы өтө чоң топко эртең мен тууралуу силерден суралат, кандай күбөлүк келтиресиңер деп сураган. Биз сен таблик милдетиңди талапка жараша толук аткардың, бизге жол башчылык кылдың, үгүт насаатыңды кемчилдиксиз жеткирдиң деп күбөлүк келтиребиз деп жер асманды чаңыртышкан. Демек убагы бүткөн. Мадинага кайтышынан көп өтпөй ооруп калды. Оорусу катуулаганда Азирети Айшанын бөлмөсүндө калышын туура көрдү. Вахий ага эң көп мына ушул бөлмөдө турганда келген. Акыркы учурларын ушул жерде өткөргүсү келген. Оорусу күчөгөн, куттуу көздөрүнүн араңдан зорго ачып жатты. Сүйүктүү жубайлары жана жашоосундагы жалгыз кызы Азирети Фатима кайгырып, баш салып отурушту. Көздөрүн сүйүктүү атасынын куттуу көздөрүнөн алган жок. Ал жашынакай көздөрүн улам кайра көргүсү келди. Аңгыча урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көздөрүн ачты. Карашышты. Кызына көп нерсе айткысы келип жаткандай болду, бирок сүйлөй турган күчү жок эле. Ыйлаба кызым, мен каза болгондо инна лиллахи ва инна иллахи ражиун деп гана айта алды. Фатиманын жүрөгүнө дагы бир жолу чок басылгандай болду, көз жашы куюлду. Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам табы көтөрүлүп өрттөнүп жатты. Фатима жабышып кучактап ыйлап жатты. Бир жагынан ның кездеме менен сүйүктүү атасынын куттуу жүзүн, денесин сүрүп салкындатып, дене табын түшүрүүгө далалат кылып жатты. Нечен күндөр уйку көрө элегеле, тамак ашты немак жебей калган. Денеси бүктүшүп алдан калган. Денеси эле алсыраса гана бүтүндөй денесинен кечип жибергенге ыраазы болчу.
бирок чындап алсырап эзилген ошол назик жүрөгү. Сүйүктүү атасы аны чебер багбандын сүйүп өстүргөн гүлүндөй чоңойткон 25 жашта гана эле. Сүйүктүү атасына бейиштин жыты менен аңкыган Хасан Хусейин аттуу 2 неберенин сүйүүсүн тарттырган. Эми аларды ким ийине көтөрүп кездирмек, ким кучактап, сылап эркелетмек, алар кимди чоң ата демек, эшигин ким эртең менен ачып, кээде каккылап, кызым кандайсың деп сурамак. Көзү жашка толуп мына ушуларды ойлоду, ойго баткан. Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кулагына жашыруун бир нерсе айтты. Фатима, башыма түшкөндөр-ай, ата кем менин деп кыйкырды. Сүйүктүү атасынын куттуу ысык демине экинчи жолу кулагында сезгенде өзүн жыйды. Бул жолу айткандарын угаары менен балалык кубаныч менен ордунан атып туруп, жаша деп кыйкыргысы келди ичинен. Бирок бат эле ал оюнан баш тартты. Тынчып ордунан кыймылдаган жок. Сүйүктүү атасы ага бир нерсе сыр аманат кылды. Сүйүндү. Жанындагылардын да кызыгы артты. Сүйүктүү Фатимасына эмне деди болду экен дешти, сурашты. Ал деген Аллахтын Расулунун мага аманат кылган сыры, айта албайм деди. Урматтуу пайгамбарыбыздын оорусу өтө катуулаганы кылган дубасынан белгилүү болуп турду. Өлүмдүн да катуулугу, абалдары жана соккулары бар. Аллахым, өлүм курчап жатканда мага жардам бер. Аллахым, мени кечир. Аллахым, мени кечир. Азирети Фатима сүйүктүү атасы чеккен ооруну жүрөгүндө сезди. Чыдай албай куттуу колдорун кучактап, "Ох атаке, кандай гана кыйналып жатасың?" деп кайрадан эчкире ыйлап баштады. Куттуу көздөрүн араң ачып, кызынын саргайган жүзүнө карады. "Кызым, бүгүндөн кийин атаң азап чекпейт. Кыяматка чейин эч кимдин жакасын кое бербеген өлүм атаңа келди" деди. Азирети Фатиманын бул сөздөрдү укканда көздөрү кайрадан куруду. Ыйлаган жок, көз жаш ыйы жүрөгүнө түшүп кеткен. Ааламдын төрөсү сүйүктүү атаң ла илаха иллаллах деп урухун улуу Роббисине таслим кылып жыгылды. Кеткенине аны сүйгөн кайсыл жүрөк, артында калтырган кайгыга кайсыл жан чыдай алмак? Кеттиң, койдуң бизди от жалынга. Кеткениңе ыйлаган бир гана Мекке, Мадина эмес, бир гана ыйман келтиргендер эмес, аалам ыйлады. Алардын төрөсү болгон Азирети Фатима жетим калган. Балдарым деген Хасан менен Хусейинди жетим калтырган. Эми бир да сөз Фатиманы жубата алмак эмес. Бир да үгүт насаат анын кайгысын тынчтанта алмак эмес. Айрылуунун кайгы азабынан катуулугу сүйүүнүн деңгээлине жараша болот. Сүйүү канчалык чоң жана жогору болсо, сүйүктүүдөн айрылуу сүйгөндүн жүрөгүнө ошончолук чоң, терең кайгы азап салат. Сүйүүнүн ашыктыктын балеси, азабы көп деп айтылган сөз ушундан. Фатиманыкы да ушул абалдардан эле. Сүйүктүү атасынан айрылуу аны терең азап кайгыга батырган. Урматтуу пайгамбарыбыздын түбөлүктүү ааламга көчүшүнө чейин бул эки инсандын ортосунда эң көп кичинекей болсо да таарыныч болгон эмес. Азирети Фатиманын жүрөгү сүйүүгө толуп турган. Сүйүктүү атасына бүткүл жана дүйнөсү менен байланган. Атасынын сүйгөнүн шартсыз сүйчү. Азирети Фатима сүйүктүү атасынын каза болушунан кийин өзүнө келе алган жок. Ачуу кайгысы бир көз ирмемге да жүрөгүнөн чыккан жок. Түндөрү уктай алган жок, күндүздөрү көз жашын токтото алган жок. Жылмаюуларына чынжыр салынды. Денеси тип-тирүү туруп, жүрөгү, руху урады. Эч бир сөз, эч бир үгүт, насаат жаратына дары болуп бере алган жок, боло алмак да эмес. Сүйүктүү атасынын куттуу равзасына зыяратка бат-баттан барып турчу. Бир күнү равзасынын башында туруп бир ууч топурак алды, далайга чейин жыттады, жүрөгүндөгү жалын чоңойду, асмандын көздөрүнөн мээрим төгүлдү. Топурак сууланды, куштар канат каккылап, көк жүзүнө көкөлөдү, асман титиреди, периштелер түштү.
тилинен азап кайгысы төгүлдү. Ахметтин мазарынын топурагын жыттаган инсан эмне үчүн жыт издейт? Үстүмө ушундай бир балекеттер төгүлдү дейсиң, эгер күндөрдүн үстүнө төгүлгөндө түндөргө айланышмак. Кайгыга баткан, өзүн жоготуп койгон, отурду, бир нерсени угуп жаткандай болду. Эмне укту, эмнелерди укту, билбейбиз, сыр боюнча кетти. Рамазан болчу, ооз ачкан, үйдө меймандары бар эле. Сүйүктүү жолдошу эки баласы менен мечитте болчу. Сууда эле, өзү да таптаза, бөлөктөрдү да таза кылган, таза болчу. Кайра эле жуунгусу келди. Меймандардан уруксат алды, таң калышып, эмне үчүн дешти, жуунду, жүзүндө таттуу жылмаюу бар эле. Меймандарына жаркылдаган көздөрү менен карады. Мен өлөм, болгондо да азыр деди. Тегерегиндегилер таң калды, тура калышты. Өлөмүн дегениң эмне, Фатима? Силер ушундай билгиле, Фатима төшөккө жатып калганына көп болгон, сагынычтын, айрылуунун жана азаптын төшөгүндө. От түшкөн жерин жагат эмеспи? Кел эми, убакыт бүттү, күтүп жатам деген чакыруу келген. Бул чакырууну кандай гана күткөн? Бул чакырууну алыш үчүн нечен түндөрдү ибадат менен, дуа менен, уйку жок өткөргөн, нечен күндөрдү орозо менен. Жолдошу менен балдары мечиттен кайтышты. Үйдөгүлөрдүн жүзүндө көңүлдүн чөгүшүн көрүп турду. Азирети Али себебин сурады. Азирети Фатима жылмайды. Чакыруу келди, эй авамдын уулу, кетип жатам. Эй Али, Хасаным менен Хусейним, Зейнебим, балдарым сага аманат деди. Арыстан жигит баатыр жүрөгүндөгү эр жүрөктүгү, көзүндө жаркыраган карашы менен душманды эзген, Али төрөсүнүн кетиши менен жүрөгү канжар жеген. Дагы бир жолу канжарды Фатимадан айрылуудан жейт беле. Тизелериндеги дарман тартылды, колун жүрөгүнө койду. Анын колун сурап барган күндөгүдөй толкундап соккон жок. Аны менен өткөргөн бактылуу күндөрдү ойлонду. 8 жыл жашашкан, бирок 80 жылдай берекелүү өткөн. Нечен күндү бирге ибадат менен, нечен күндүздү орозо менен өткөрүшкөн. Нечен күн бирге ачка калышкан, бирок бактылуу гана жашашкан. Бири-бирине жалаң гана жүрөктөрүн ачып күлүмсүрөшкөн. Азирети Фатима ага дагы бир жолу күлүмсүрөдү. Эй Али, сенден айрылуунун канчалык кыйын экенин мен гана билем. Жүрөгүм өрттөнүп жатат, бирок Аллахтын Расулунан чакыруу бар. Чакыруусунда кубаныч, сүйүнүч бар деди. Андан соң сага туура эмес мамиле, сени тарынткан сөзүм, кыймыл аракетим болгон болсо мени кечир деди. Азирети Алинин көздөрүнөн жаш куюлду. Сенден тарынткан сөз да уккан жокмун, капаланткан мамиле да көргөн жокмун. Дартымды да, кайгымды да бөлүшүп гана келдиң, эй Фатимам деди. Ыйлаба, тажиянын убагы эмес, осияттын убагы деп осиятын баштады. Балдарым менден сага азиз эстеликтерим, көңүлдөрүн азиз тут, ката кылышса да жаман көрбө. Мени кичинекей чатырдын ичинде жуугула, жууп жатканда жаныңда Асма бинти Умайс гана болсун. Өлгөнүмдө да денемди чоочун көздөр көрбөш үчүн түнкү убакта көмгүлө. Анан да суранам, Али, мүрзөгө зияратыма тез-тез келип тур деди. Жашыруун калуунун жабуусуна оронуп жашап келген, жалаң артта калууну, жалаң көшөгө артында болууну тандаган, жакшы көргөн, түбөлүктүү ааламга да эч кимге көрүнбөстөн үнсүз кеткиси келген. Фатима, сен периште элең. Бул өзгөчөлүгүң боюнча урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам минтип айткан. Кыямат күнү парда артынан жарчы минтип үн салат. Эй, макшар эли, көзүңөрдү жапкыла. Азыр Мухаммад кызы Фатима өтөт. Азирети Али, осияттарыңды толугу менен аткарам, эй Фатима деди. Анан көз жашын төгүп жатып сурады. Менден Аллахтын Расулуна салам жеткир. Ага милдеттүүлүгүмдү жана ыраазычылыгымды сун. Мен да сени капаланткан же сага карата ката кылган болушум мүмкүн. Суранам, мунун үчүн мени Аллахтын Расулуна арыздана көрбө деди. Жолдошу жубайынын башында, жубайы жаткан жеринде бири-бирин кыя албай ыйлап жатышты. Урухун таслим кылып жатканда балдары
көрбөсүн деп баргыла, чоң атаңардын рабзасына барып дуба кылгыла деген. Балдары кетишкен, көп өтпөй келишти да энесинин бети башын колдорунан өп ыйлай башташты. Эмне үчүн мынча тез кайтышкан сурашты. Чоң атабыздын кабырынын башында Фатиманын жетимдери келди деген үн уктук. Энебиз каза болоорун түшүндүк, аны менен коштошууга келдик дешти. Көз жашы сел болду, асмандан периштелер түштү, Хасан менен Хусейндин ыйына кошулушту. Күткүсү келген ким эле өлүмдөн чочуган жок. Өлүм анын эң сүйүктүүсүнө жеткирмек, сүйгөндөрү менен табыштырмак. Ал үчүн өлүм кыйноо эмес, бакыт болчу. Кабырдан корккон эмес, кабыр түбөлүктүү жашоого ачылган эшик болчу. Ачыла турган ошол эшик менен дүйнө зынданынан бейиштин бакчаларына учмак. Жүзүн кыбылага буруп, оң колун бетине жаздады. Көздөрүн энесине окшоп жылмайып жумду, экинчи ачкан жок. Жүзүндө эң чоң сүйүктүүгө жеткен инсандын кубанычы көрүнүп турду. Бөлмөгө гүл жыты жайылды. Руху канат байлап, периштелер өлкөсүнө учкан. Таза жана тынч аккан дарыядай жашаган. Кетиши болсо таптаза жана үнсүз болду. Бейиш жаштарынын ыйы үйдү жаңыртты. Эне, жалынабыз, бир нерсе деп койчу. Көздөрүнөн жаш куюлган Азирети Алинин эриндеринен биз Аллахтын кулдарыбыз жана биз ага кайтабыз деген аят чыкты. Артынан кайгысына дары болчу аят окуду. Азыр Фатима каякта? Өз үйүндөбү? Баки көрүстөнүндөбү? Же сүйүктүү атасынын жанындабы? Белгилүү эмес. Жашап жатканда инсандардын көңүл бурусун жактырчу эмес, инсандардан келе турган материалдык, руханий белектерге ыклас сырынан улам беймуктаж мамиле кылчу, өзүн ар дайым жашырып өтүп кетти. Максаты Аллахтын ыраазычылыгы жана Рахмандын көңүл буруусуна жетүү эле. Инсандардын мактоо жана таң калуусунун бул максатына көлөкө түшүрүүсүнөн чочулачу. Өтүүчүлөрдүн мактоосунан туюла турган кумар жыргал кабыры эшигине чейин гана эле. Андыктан алар самоого арзу кылууга татыбайт. Каза болушунан кийин да инсандардын кабырына багыт алуусунан руханий кыжаалат болоруна ишенген. Ошондуктан кабырынын билишин каалаган жок. Эй Али, жаназамды түндө көм, деп осуят ушундан улам эле. Ал көөдөнүбүздө нурдан бүткөн жылдыздай жаркыроодо. Рухубузга Мухаммаддын нурунан жарык чачып, ар заматта жашообуздун кулагына асман тереңинен Иллахи желдер үйлөөдө. Эй Фатима, сүйүктүү атаңдан бир күнү сурашты эле го. Эй Аллахтын расулу, бизге дүйнөдө эмнени кеңеш бересиң деп. 3 нерсени кеңеш берем. Аллахты сүйгөн көөдөндү, Аллахты эстеген тилди жана кишинин ыйман жашоосуна жардамчы болгон салиха аялды деди. Кызыга сурашты, салиха аял кандай болот? Эй Аллахтын расулу, жүзүнө карасаң сени сүйүндүрөт, буйрук берсең аткарат, күйөөсү жокто мал мүлкү менен ар намысын коргойт деди. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сени сүрөттөгөн. Көөдөнүндө Аллахты сүйүү, тилиңде жалаң гана анын аты турчу. Ал тургай периштелер сенден уялышчу. Сен салиха аял болчусуң. Эй Фатима, сен бейиш болчусуң. Сен бейиш аялдарынын төрөсүсүң. Макамың куттуу болсун.